Жараткан Аллах Таала өзүнүн тандап алган пайгамбары тууралуу кереметтүү Кур'анда мактап: "Эй Мухаммад, мен сени мусулмандарга эмес, бүтүндөй ааламга рахмат, мээрим катары жөнөттүм" дейт. Анта мубтаидун анил мааси, наам. Анта тафалул фараид, наам. Анта тафалун навафил, наам. Ла тузакки нафсака, qala ta'ala, fala tuzakku anfusakum, huwa a'lamu biman ittaqa. Егер сиз күнөөдөн алыс болуп, фарздарды так аткарып, ибадат өткөй болсоңуз, өзүңүз мактап, мен жакшымын, куртоймун, кээде биз ушундайга 5-6 күн мечитке кеп койсо жана өзүм биринчи сорт сезип, как будто 5ке путевка алып алгандай болуп алат. Аллах Таала Кур'анда ушундай болгондорду эскертип, өзүңдү өзүң антип кыйынмын, мен тазамын, ибадатköймүн дебегин. Жараткан Аллах Таала ким Кудайдан чындап коркорун жакшы билет деп Кур'анда бизге кайрылат. Иза важадта шахсан якулу ана афдалу мин шахсин ахар, i'lam анна Аллаха Таала ахбата амалаху ва лам яқбал. Bir adamды көргөндө мен мындан кыйынмын, ибадатköймүн дей турган болсоңуз, Аллах Таала сиздин ибадатыңыздын бирин да кабыл албастан баарын жок кылат. Иза ла будда ан тад'у Аллаха Таала ан юсаббитака ва ютаххира қалбак. Демек сиздин Кудайга кыла турган ишиңиз жалбарып сурануу, Аллахы менин жүрөгүмдү, жолумду, кадамымды дин жолунда, ыйман жолунда бекем кыл деп. Нахтиму би хазал мавқиф лил имам ал-вали Абдул Кадир ал-Жилани рахимахуллах. Абдул Кадир ал-Жиланидин окуясын айтып, бүгүн сөзүмдү жыйынтыктайм. Бизди кеттик деп атат. Бул Ирактын улуу аалымдарынын бири. Марра зата яумин ма'a зумалaihi фаважада шахсан сакранан алал ард. Абдул Кадир ал-Жилани жолдо баратса, көчөдө бир алкаш арак ичип мас жатат экен. Фанада алейхи сакран, я Абдул Кадир. Анан сакран ял малака? Аллази яшрабул хамр. Жанакы алкаш немеге кайрылып турдагы Абдул Кадир гайланиге кайрылып маза кылды. Кала лаху я Абдул Кадир, раббука кадирун ам гайру кадир. Абдул Кадир өзүнө кудуреттүүнүн кулу деген аты Абдул Кадирдин. Ошого кайрылып жана көчөдө жаткан алкаш: "Эй Абдул Кадир, Роббиң кудуреттүүбү, кудуретсизби?" dedi. Факала наам кадир. Абдул Кадир бул улуу аалым: "Ооба, менин Кудайым кудуреттүү" dedi. Фанада алейхи марратан thaniya, я Абдул Кадир, раббука кадирун ам гайру кадир. Жанагы алкаш кайрадан кайрылды: "Эй Абдул Кадир, Кудайың кудуреттүүбү, кудуретсизби?" dediler. "Ооба, менин Кудайым кудуреттүү, бардык нерсеге күчү жетет" деп экинчи жолу айтты. Факала наам кадир. Наам. فنادى عليه ثالثة يا عبد القادر ربك قادر أم غير قادر. Üçüncü jolu dagы сурады: "Роббиң кудуреттүүбү" деп. فقال نعم قادر. Ооба dedi. وسجد يبكي لله جل وعلا. 3 жолу сурагандан кийин ооба деп туруп, үчүнчүсүнө кийин кылды? Сежде кылды да Кудай Таалага ыйлады. فلما نهض من السجود أمر تلاميذه أن يحملوا هذا السكران ويغسلوه وينظفوه ويحسنوا معاملته. Сажда кылып ыйлап тургандан кийин окуучуларына айтты: "Бул адамды алкашты алып барып, жуунтуп, кийимдерин тазалап, жакшы мамиле кылгыла" dedi. فلما فعل ذلك سأله تلاميذه لماذا فعلت ذلك؟ Окуучулар ошол ишти кылып, жуунтуп, кийимди алмаштырып, жолго салгандан кийин, "Неге мындай кылдыңыз? Бир алкашка да ушунча мамиле кыласызбы?" dedi. فقال لما قال لي في المرة الأولى يا عبد القادر ربك قادر أم غير قادر كان يقول لي يا عبد القادر ربك قادر أن يتوب علي أم غير قادر فقلت قادر. Анткени неге мындай кылдыңыз десе, биринчи жолу Кудай кудуреттүүбү дегенде ал мага: "Кудайың тообаларды кабыл кылганга, күнөөлөрдү кечиргенге кудуреттүүбү" dedi. "Кудуреттүү" dedim. فلما قال لي في المرة الثانية يا عبد القادر ربك قادر أم غير قادر كان مراده قادر أن يجعلني مكانك أنت ولي من أوليائه أم لا فقلت قادر. Экинчисинде: Абдул Кадир, seni alkaş kılıp, meni sen siyahtı molda kılıp Kudayının kolundan kelebe dediler, kelet dedim deydi. فلما كان في المرة الثالثة قال يا عبد القادر ربك قادر أم غير قادر كان مراده قادر أن يجعلك أنت مكاني عاصيا أم غير قادر. Üçüncüsü de men siyahtı seni günökör kılıp, seni imandı kılıp koyma Kudayının kolundan kelebe dediler, kelet dedim deydi. فسجدت لله باكيا أدعو الله تعالى أن يثبتني على الإيمان والعمل الصالح. Oşonduktan sajda kıldım dağı Allah Taala uşunuzu meni bekem kıl dep Kudayga жалбарып ыйладым деп шакирттерине айтып берди.